ошондой эле кыргыз тилинде бир говордо колдонулуп, бирок башка говордогуларга чала түшүнүктүү же түшүнүксүз болгон сөздөр бар да. Мисалы үчүн Кыргызстандын түштүгүндөгү говорлордо, Памир кыргыздарында, Кытай кыргыздарында эгиз деген сөз бар. Бизден азыр сурасаң, эгиз деген эмне десең, эки бала төрөлсө ошол эгиз болот, эки торпок төрөлсө эгиз торпок болот, эгиз кызы бар, эгиз уулу бар деп айтат, эгиз баласы бар деп айтат. Дейт дагы, анан башка эгиз деген сөздүн башка эгиз деген да сөз бар экендигин билишпейт да. Ошол эле мезгилде эгиз деген сөз Кыргызстандын жарымынан көбүндө колдонулат да. Эгиз деген бийик деген сөз. Бийик деген сөз. Эгиз тоолорго дейт. Эгиз тоолорго дегенде мисалы сурасаңыз, эгиз тоолорго десең, экиден дөңү бар тоолор турбайбы деп ойлошот да. А чын-чынында бийик тоолордо деген сөз да. Бою эгиз экен дейт. Бою бийик дегенди билдирет. Ошол эле эгиз деген сөздөн, сынатооч сөздөн этиш да жасалат. Эгиздеп деп. Эгиздеп баратабыз дейт. Тоого чыгып баратканыңда, ошол улам жогорулап бийиктеп баратканда эгиздеп баратабыз дейт да. Өтмө мааниси да бар. Мисалы үчүн бирөө бир кызматка туруп анан кийин коюп калса, аны кыргыз кеңкейип калса дейт го. Эгер ошентип кала турган болсо, эгиздеп калыптыр. Өзүн эгиз тутуп калыптыр. Башкалардан эгиз көрүп калыптыр деп айтат да. Аябай колдонулууга ыңгайлуу, анан түшүнүктүү, жакшы сөз да. Бул деле ошо бийик деген сөздүн жанында эгиз деген сөз колдонула берсе, анан эч качан башка эгиз деген сөз менен чачылтырбаса жакшы болот да. Кыргыз адаби тилинде колдонулган оюн шоок, оюн зоок деген бар. Оюн шоок деп аз эле колдонулат, көбүнчө оюн зоок деп колдонулат. Мынабу ошол шоок деген сөз дагы говорлордо абдан чоң мааниге ээ да. Мисалы үчүн шоогу жок, шоогу бар, шооктуу, шооктонуп деген формаларда колдонулат. Бул шоок деген бир нерсеге абдан кызыгуу, ошого кумарланып кызыгууну билдирет да, жөнөкөй эле кызыгуу эмес. Ошого абдан берилип, кумарланып кызыккандыкты билдирет. Мисалы үчүн ошого шоок койдум, шооктонуп калдым эле деген, абдан кызыгып калдым эле. Кыскасы, азыр психология илиминде либидо деген сөз бар. Ошол либидосу бар экендигин билдирет да. Мисалы үчүн ошол либидо деген сөздүн ордуна, мисалы үчүн шоок дегенди колдонсо кыргызча, ошо туура эле болот да. Бул аябай толук 100% дал келбейт, бирок колдонуп койсо ошонун ордуна иштей турган эле сөз да. Биз болсо кийинки кездерде желим деп колдонуп жүрөбүз. Желим деп. Ал да жакшы сөз. Желим деп кой, желим деп койдум деп, ошол клейлеп койдум дегендин ордуна ушундай колдонуп калдык да. Эми ошонун ордуна колдонулган ширеч деген сөз бар. Шире деген, ширетүү деген этиш бар. Ошо ширетүү этишинен келип ширеч деген сөз жасалган да. Бул мурда бар болчу. Мурда атам заманда бул ширеч деген сөз колдонулуп келген. Ошол ар кандай нерседен кайнатып, ошол ширечтерди жасашкан. Ал ширештерди тери менен терини, жыгач менен жыгачты бири-бирине ширештирүү үчүн колдонулган да. Биз кийин муну колдонобуз. Мисалы үчүн темирди темирге ширеткенде колдонобуз. Бирок ширеч деген сөздүн өзүн термин катары ошол колдонууну унутуп калдык да.
Ошондуктан ширеч деген сөз дагы ошол килей деген сөз деле жашай берсин, анын деле түртүп жибербеш керек. Желим деген деле сөз жашасын, ошону менен бирге эле сөзүбүздү байытып, ушул ширеч деген сөз дагы болсо абдан жакшы болот. Ал эмес ширеч деген сөз акырын жүрүп отуруп, ушул көп маанилерди өзүнө алып кете турган мындай мүмкүнчүлүгү бар сөздөрдүн бирөө да. Кыргыз тилинде мына азык заттарга байланыштуу сөздөрдүн көбү колдонулбай калды. Ошолордун бирөө мисалы кыргыздар мурда жанагы компот деп коебуз го, ошону жасашкан. Кадимкидей эле жапайы болобу, же эгилген болобу, меме жемишти алып келип туруп, айрыкча өрүк болсо, өрүктөр мурда жапайы өскөн да. Токтогул, Кетмен Тебе, ошолордун баардыгында жапайы өскөн өрүктөр болгон, кийин анан жоголуп кеткен да. Ошону алып келип туруп, мындай жетиштүү суу куюп, анан ошого кайнап келатканда үстүнө жүгөрүнүн унунан себелеп койгон. Анан жүгөрүнүн уну бышкандан кийин ал бышты делип эсептелген. Бул жанагы ысыкчан кишилерге, ысык таттуу кишилерге, ысыкчан киши, суукчан киши деп коет да. Көбүнчө ысыгы ашып кеткенде ошондон суусундукка ичирип коюшкан. Бир чети азык болгон, бир чети мындай кишинин кан басымын түшүрө турган, кишини жеңилдете турган өзгөчөлүктөргө ээ болгон да, ички органдарды тазалаган, ошону чүлү деп койгон. Чүлү деген азыр мисалы үчүн ал тамак жасалбай калды, бирок компоттун бир түрү да. Ошондуктан баардык компоттун түрлөрүнүн баардыгын эле кыргызча ошол сөз менен атап койсо чүлү деп боло бере турган сөз да. Бирок бул кезге чейин колдонулган жок. Бирок мен айрым мына Баткен Лейлекке барганда ошол жактан бир-эки жерден уктум. Ушундай сурасам, ооба ошентип айтат деп айтышат да, бирок жалпы кыргызга мындай жайылып кеткен сөз болбой турат да. Ошол компот дегендин ордуна чүлү деп койсо болот. Амансыздарбы? Биз окуу жайлардын аталышын жазганда, министрликтердин, мекемелердин, башка жерлердин аталышын жазганда биринчи тамгасы гана баш тамга менен жазылып, калгандары кичине тамга менен жазылар деген эрежеден алыска кеттик. Болбосо Улуттук илимдер академиясынын ар бир сөзүн баш тамга менен жазып жаткан учур кездешет. Бул туура эмес. Улуттук биринчи тамгасы баш тамга менен жазылат, калгандары кичине менен гана жазылат. Академиядагы кичине менен жазылат. Улуттук илимдер академиясы. Кийинки Кыргыз улуттук университети. Бул жерде улуттук деген сөз бар. Анан бул эле, ал эле андай эмес. Кыргыз тилинин жазуу эрежесине ылайык университеттин аталыштарынын биринчи гана тамгасы баш тамга менен жазылат. Калган уланды сөздөрү кичине тамга менен катардагы тамгадай жазылат. Демек Кыргыз улуттук университетин дал ушундай кылып жазышыбыз керек. Кийинки анда министрликтердин атынын ар бир арибит баш тамга менен жазылат да деген суроо сунуш бар. Андай эмес, кыргыз тилинин жазуу эрежесине ылайык мекемелердин аталыштары, секторлордун, бөлүмдөрдүн аталыштары, агенттиктердин аталыштары, алар менен катар министрликтердин аталышы дагы биринчи тамгасы баш тамга менен жазылат, калган тамгалары кичине тамга менен жазылышы керек. Ошондуктан бул жерде билим берүү жана илим министрлиги деп жазабыз. Акыркысы Кыргыз мамлекеттик университети дегенде дагы баш тамга менен катар менен жазып койгон, ор койгон каталар кездешет. Бул дагы туура эмес. Мамлекеттик деген сөз бар да, биз баш тамга менен жазышыбыз керек да деген. Керек да деп сиз ойлойсуз. Маселе жазуу эрежеси боюнча биз Кыргыз мамлекеттик деп кичине тамга менен, анан университети деп кичине тамга менен жазабыз. Көрүп
жаткандай бул үлгүлөрдү сактайлы. Бардык эле сөздөрдү баш тамга менен жазуунун кереги жок. Биринчи гана ареби баш тамга менен жазылат, калгандары катардагы тамгалар менен жазылат. Ал эми бардыгы баш тамга менен жазыла турган мекеме аталыштары, жогорку органдардын аталыштары аны кийинки жолу башка эрежеде сөз кылабыз. Туура жазалы, так сүйлөйлү.